Заман кандай, заң кандай, залқарлар өткен арқандай, манасчы чорчы қияқчы төкмақын ырчақ таңдай, еличі өнөр кенчі дейт, ezелкілер айтқандай. Демекче, залқар инсандарыз басып өткен жолу, алардын тарих таржымалын баяндаған залқарлар басқан жол берісі сіздердің назарыңыздарда, андықтан 7-ші канал менен бірге олыңыздар. Алмасы аттың башындай, жаңғағы тоонун ташындай, алтын күмүшкени бар, ағарған сайдын ташындай демекчи, манаста айтылғандай улуу залқар инсандарыбыз Бакен Кыдыкеева, Муратбек Рысколов, Советбек Жумадылов, Сабира Күмүшалиева өңдүү улуу залқар инсандарды тарбиялаган Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдында турабыз. Бүгүн биз мына ошол залкар инсандар менен бир сахнада роль жаратып, алар менен бирге эже сиңди болуп катташып жүргөн, алар менен чогуу иштешкен улуу залкар инсандардын таалим тарбиясын алган Кыргыз Республикасынын эл артисти, актриса Жумагүл Жумалиева жекебиз менен маек курмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Күткөнүбүзгө туп-туура 1 саат болду. Сенле жасам түкпөйсүң. Кийинип алып деле болбойт. Ай, буга карабай эле койгондо болмок. Жыла салып, бир да жан жок. Баары кайда кеткен? Театр дүйнөсүндө көр турмуштан арылтып, руханий жашоого алып келет. Демекчи, бүгүн биздин каарманыбыз 45 жылдан бери өмүрүн театрда арнаган актриса Жумагүл Жумалиева. Жумагүл Жумалиева 1959 жылы Сокулук районуна караштуу Арал айылында туулган. Алгачкы окуу жылын 1966 жылы баштап мектеп босогозун аттаган. Жумагүл Жумалиева театр дүйнөсүнө кызыгып, актриса болгум келет деген анын ой тилек максаттарын ишке ашыруу үчүн бир тууган эжесинин түрткүзүү чоң. Мен бұл кесіпке 77 жылы келдім десем болот. 11 классты бүткөндөн кийин мен эжем айтып калды. Сен актриса болом деп жүрбөдүң белең. Ошо театральный училище бар экен, театрдын алдында. Ошого тапшырбайсыңбы деп калды. Училище эмес, 2 жылдык студия деди. Анан Кудай жалгасын деп келип тапшырдым. Өтүп кеттим. Директор ошондо Галина Ибраева деген эжекебиз бар болчу. Ошо кишинин уюштурган 2 жылдык студиясы экен көрсө. Билим алуу ине менен кудук казгандай демекчи, каарманыбыздын басып өткөн жолу канчалык татаал болсо да оңой жолу менен жеңип алган. Анткени Советтер Союз учурунда Москвага окууга өтө жогорку деңгээлде текшерилип турган. Окууга кабыл алуу конкурстун жыйынтыгын негизинде болгондуктан каалаган студент окуп кеткен эмес. Мындай окуу жайга кокусунан конкурстан өтүп кеткен Жумагүл Жумалиева Москвага барып окуп калган. Кыргызстанда театр тармагында окуйм деген студенттердин саны көп болгон. Ошолордун арасынан суурулуп чыгып, актриса болгонуна сыймыктанат. Биздин бактыбызга Москвага кабыл алуу болуп калды 78 жылы. Анан бизге как бы ошо 1 жыл даярдыктай болуп калды да, студияда окуп 2 жылдык. 1 жыл окуп, даярданып, театр эмне экенин ушул жерде чоң мен деген артисттер менен аралашып жүрүп, аларды көрүп, ойногонун көрүп, аларды гана көрүп тим болбостон массовкага чыкчыбыз, кичине ролдорду ойночубуз. Ошентип театр менен аралашып, театр эмне деген экенин билип, анан кийин Москвага тапшырдык. Окууну баштаганда эле бул жакта министерстводон айтты, биз силерди Пржевальский шаарындагы Ысык-Көлдөгү театр ачылат, ошол театрга силер ачуу үчүн келесиңер, ошол жакта иштейсиңер деп калды. Анан ал убакта баягы союз учуру эмеспи? Барыбыз патриотпуз, өкмөт менен партия каяка десе ошол жака кетебиз дегендей, баарыбыз ошол бүткөн группа менен түп
көптүс эле Пржевальскийге түштүк. Ооба. Бир 6 жылдан кийин эле ушул жакка келип отчеттук спектакльдерди ойноп, алгачкы заслугаларды алышты биздин балдар. Ал убакта мен илинбей калдым. Себеби мен жолдошум биз баягы өзүбүздүн чогуу окуп, өзүбүздүн балдар менен турмушта куруп калганбыз. 5-6 9 кыз болсок, 6 кыз өзүбүздүн балдарга эле турмушка чыгып алганбыз. Себеби ошондой тандалып барган кыздар, тандалып барган жигиттер. Анан тем более артист болсок, караколго баратабыз. Ошол учур баягы барыбыз 18ден нары кеттик. Баягы сүйүү күйүүнүн учуру экен дегендей. Ошентип бир чети жакшы эле болуптур деп атабыз. Баягы бирибизди түшүнүп, бирибизди көрүп, билип, кимдин ким экенин дегендей. Анан бир үйдөн бирөө болуп мен Кыргызбай Осмонов да мен жолдошум. Кыргызбай биринчилерден болуп заслуга алды. Биздин балдар көп алышты заслуга. Мыкты ролдорду ойноп өздөрүн көргөзө алышты. Анан 5-6 жылдан кийин баягы турмуш шартка ылайык болуп ар ким тарай баштады ар жака. Көп оштук балдар Ошко кетип калышты, Ош театрына. Ал жактан да жаман болгон жок. Бул Бишкекке да көбү кетти артисттер, башка режиссерлор чакырып кетип калышты. Мен 10 жылдан кийин кеттик, Кыргызбай экөөбүз 10 жылдан кийин кеттик. Караколдон. 5 жыл окуп, 6 дипломдук спектакль даярдадык. 6 диплом, жалаң классика. Классика болгондо дагы Горький, Бомарше, Фигаронун үйлөнүшү, Шекспир, Ромео и Джульетта, Жараттан кийинки отпуска. Анан ошондо эле бизге аяк курста бүтүп атканда көркөм жетекчи шайланып бул жактан. Ошондо бүттү, могул Кыргыз драма театрында иштеген, чоң спектакльдерди жараткан, Ош театрында иштеген, Нарын театрында иштеген улуу инсан Бообек Ибраев деген режиссер бизге Москвага келип, Абдумомуновдун «Авир кечирбейт» деген пьесасы боюнча спектакль жаратып, биз менен ошол спектакльди койду. Seni şair gülüm! 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 Oşandan keyin bölmedeki jalalardım barını unutup toyga жөнөмөй болдум. Алгачкы биринчи дипломныйда ишибиз болду. Жарым келип театрдан иштеп бүтүрдүк. Ошол спектакль менен 6 спектакль болуп, биздин театрда ошо репертуар болуп калды да, 6 спектакльден турган чоң репертуар пайда болду. Анда жап-жаш мөлтүрөгөн балдар кыздар экенбиз. Москвадан мугалимдерибиз келди. Премьера ойнодук. Эми ушундай майрам болду да. Пржевальский шаарында чоң майрам болду. Театр ачылып 83-жылы 3-октябрда. Улуттук маданиятка өз салымын кошкон Жумагүл Жумалиева аткарган ар бир чыгармаларын жаңы төрөлгөн балага теңейт. Атап өтсөк, Токтоболот Абдумомуновдун «Сүйүү жана достук», Касымалы Жантышевдин «Ажар», Жалил Сыдыковдун «Манастын улуу Семетей» чыгармаларын өз образына жеткизип ойногон. Эне 10 бала төрөсө, кайсы балаң сага баарынан жакын деп айткандай эле кеп да. Барын ролум менин, ар бир ролум үстүндө иштелген. Аябай жакшы өзүмө жакын ролдор да. Манастын улуу Семетей. Манастын улуу Семетейде чыйырдын ролу. Бияктан мага
Гүлшара Дулатова Жумагүл ушуну сен ойно. Мен бутум ооруп чуркай албай калдым. Карыпта калдым деп мага өткөзүп берген да. Экинчи состав кылып. Ойноп ичте көрүп ал, мен ойноп турайын, андан кийин сага өткөзүп берип деп мага өткөзүп берип койгон. Карыкей! Темini деп турасың. Төкөз кантебиз. 5 жыл аткан береги Семетейди кантебиз. Биз өлүмгө кыйганда элдин күнү не болот? Калдайып жаткан береги жердин күнү не болот? Биз өлүмгө кыйганда көктөн кулап күн түшөрдө калк башына түн түшөр балам. Катуу кеткен өңдөнөм. Кагалайын энекей. Айтчы. Кандай кылсак эмес? Сөздөрүнө караганда жанак. Халкы көбө шарамы тыйпыл кылып калаңды, жалын алса айвандар жайлап салат баламды. Кандай болсо эртелеп бир амалын табалы эне. Семетейди алганда мени кең колду көстөй жетеле балам. Эң эле залкарлардын бири Бообек Ибраев менен бизди биринчи бала күндөн ушу колдун алып бизди ушунчалык баягы педагог жаңы эле ошол педагогтордон чыгып атканыбызда кайра биздеги педагог болуп бизди үйрөтүп азыр ойлоп көрсөкчү, баягы биз баары бир жашпыз да. Бир жыл мен ушул студияда жүргөнүм албетте чоң плюс болду. Баягы театрды билгенге, сезгенге, анча-мынча сахнаны аттап калдык дегендей, бирок ушу залкар ушунчалык чоң педагог экен Бообек Ибраевич. Ушу кишиге биз аябай баш ийебиз да, баш ийип таазим кылсак болот да, дайыма айтабыз. Өткөндө мына агай жөнүндө берүү болгон, ошондо да биздин балдар чыгып сүйлөштү. Ушунчалык бизди көп нерсеге үйрөттү. Ушу театрга чыдашка да үйрөттү. Себеби анча-мынча адам чыдабайт театрга. Чыдабайт. Аябай кыйын. Бул сыртынан туруп эл ойлойт, театр деселе булардын турмушу ушунчалык кызыктуу, ушунчалык күлкү шаң, күндө майрам, күндө той деп. Ой, ал баягы күлүп, мисалы кандай нерсе болсо дагы биз ооруп атасыңбы, же болбосо кечирип койгула, бир жакын бир адамың бирдеме болуп калдыбы, баары эгерде бүгүн спектакль болсо биз күлө турган жеринде күлүп, ойной турган жеринде ойноп, ыйлай турган жеринде ыйлап ойной беребиз. Анын артында канча ошонун баарына чыдай турган адам чыдайт да. Анысы кандай бизди ушундай нерсеге ысыгына күйүп, суугуна, тоңгонго үйрөткөн адам ушу биринчиден эле ушу эң биринчи Бообек Ибраев болгон. Белгилүү театр режиссеру Кыргыз Республикасынын эл артисти Бообек Ибраев көзү тирүү болгондо быйыл 87 жашка чыкмак. Келечектен көптү үмүттөндүргөн Бообек Ибраев Жалал Абад облустук Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз драм театрында эмгектенүү үчүн жол тартат. Ошодон бир аз өтпөй эле республикалык бийликтин чечими менен кээ бир театрлар жоюлуп бириктирилет. Жалал Абад театры да ошолордун катарында жоюлууга дуушар болот. Бирок кыска мүнөттүн ичинде өзүнүн билимдүү, жөндөмдүү, изденген аракетчил режиссер катары көрсөтө алган. Ошондо Бообек Ибраевич аябай чоң спектакльдерди койду. Курманбекти койду. Мен Гүлайды ойнодум. Кыргызбай Курманбекти ойноду. Дагы Илинчек деген анардын спектаклин койду. Аябай чоң спектакльдерди койду. Жакшы спектакльдерди койду. Көп спектакль койду. Андан кийинки инсан Медирбек Назаралиев. Бул дагы ушундай чоң режиссер болду да. Ушулар ушундай адамдар да өлөт экен деп таң калгам баягы. Эрте кетип калышты. Ошо режиссерлордун азыр ойлоп отурсак, өмүрү кичине кыскараак болот экен да. Ушунчалык эрте кетиптир да. 70ке чыккан жок. Ал киши ревизорду койду. Анда мен жаш экенмин, 20 канчада 26да болчумун ошо Анна Андреевнаны ойногондо. Ушу 17 күндө койду да, бай читкадан, застольеден өткөндө бир 17 күндө эле коюп койду. Тексти жаттаганга араң үлгүрдүк да. Бирок эң сонун чыкты спектакль.
Классикада классика. Эң соңу чыкты. Гарантчиде Темирлан Исманбеков ойноду, курсташым. Мен анда Андреевнаны ойнодум. Бүтүп келген балдардын баары ойношту. Эң чоң спектакль болду. Заимов. Анна Андреевна. Иван Александрович Хлестаков, Петербургтан. Кызым. Иван Александрович Хлестаков, Петербургтан. Мария Антоновна, Кыштақтан. Провинциядан. Жаратылышымда сизди көрүү урматыма ээ болгондугум үчүн өзүмдү абдан бактылуу деп санаймын айым. Biz de sizdey Mırza'nı görgönümüzgö özgöçe baktılığımız. Sizden köpten köpötünüm. Oturunuz. Jo. Sizdin janыңызda туруп туруунун өзү эле бакыт. Мынакей жалпы ушул жердеги эмгектердин арасында карасак, сиздин жазаган эмгектериңиздин дагы сүрөттөрү көрүүгө болот. Жалпы жонун түшүндүрүп берсеңиз, өзүңүз жакындан көрсөтүп, жакындан тааныштырып дегендей. Эми бул жерге мына бул сүрөттөр жакында эле мына мен биринчи бүгүн келип көрүп атам. Илинип атыптыр. Мына бул жерде мен окуткан окуучулардын сүрөттөрү илинип турат. Буларды көрүп мен өзүм аябагандай сүйүнөм. Мына таланттуу артист Өмүрбек Израилов азыр Семетейди ойноду. Аябагандай жакшы деңгээлде ойноду. Мына менин сүрөтүм бул жерде Каныкей экөөбүз баягы Манас өлгөндөн кийин Семетейди терметип отурган жерибиз экен. Анан ушул жерде келип айтылат да, сен эми Манас өлдү, сен эми ушул жерде эле калышың керек, Манастын инилерине күйөөгө чыгышың керек деп айта турган жер экен. Мына могу Шанель айымдан экен, муну Замира Аклаева койгон спектакль. Мен бактыма мына Таттуу эжени да көрүп калдым. Бизди жетелеп массовкага алып чыкчы. Ушуларды көрүп, өз көзүбүз менен көрүп калганга сүйүнөм да, ушулар менен жетелешип, ушулардын колун кармап, ушулар менен чогуу отуруп дегендей. Искендер Рыскулов. Мен бактыма дагы жакшы күн туш болуп, ушу Искенбайке короллерди койду да. Ошо короллерде мен улуу кызын ойнодум короллердин. А короллерди болсо Болот Бейшеналиев ойногон. Ошундай сонун адамдар менен иштештим. Мына Мамбет Асанбаев, Тургун Бердалиев менен иштештик. Мукамбет Токтобаев агайыбыз, Дүйшөнбайке, Марат агай. Улуу залкар инсан. Улуу залкарлар бир заматта мына кече бар эле бүгүн жок. Сөзбүздүн аягында залкарларыбыз биз үчүн чоң инсан. Алардын ар бир жасаган эмгегин баалашыбыз керек. Эл оозунда айтылып жүргөндөй, өлгөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт демекчи, биздин кийинки муундар бизди да эстеп, кийинки муунга өткөрүп турушу зарыл.